azgırılıp kalbasın, şeytanga kul bolup kalbasın. Şeytan innahu lakum aduvun mubin. Silerge al açık ele. Düşman fattahizuhu aduva. Siler anı düşman katarı görgülü degenler. Oşonçudan urmattуу musulman bir tuğanlar. Allah'tın hükümünü atkarıp yaşaylı. Özübüzdün nafsiler menen gelişip düz koyulu. Bayakta her birimizde nafsi degen kavga var da. Bu nafsi beyiştin yaşoosун görüp kelgen, beyiştin rahatın görüp kelgen, beyiştin tamagın, beyiştin suusun görüp kelgen. Oşonduktan bul dünyөгө nafsi hiç kaçan toybay turganlar. Egerde saga dost gerek bolso Allah жетиштүү. Düşman gerek bolso eki jakты караба, nafsing saga жетиштүү. Baylık gerek bolso kaniyet kıl, uşul saga eң çoң baylık. Uşul kaniyet kıl saga жетиштүү. Saga egerde ülgü gerek bolso ölüm жетиштүү. Ölüktü karap ülgü algın. Geçeyle basıp жүрөт эле. 570 aydap жүрөt эле. Asap nyaktары бар эле. Азыр баса албай жатат бечара. Эч нерсе кыла албай калды. Ülgü алгыла туугандар. Биз дагы бир күн келет. Ушул убактан биз дагы эч нерсе кыла албай турган күнүбүз келет. Бүткүл алам анын ичиндеги эң шарафаттуусу ушул адам. Бирок өз максатын билбегендиктен, Алланын жолунда жашабагандыктан, пайгамбардын сүннөтү менен жашабагандыктан эң төмөн даражага түшүп калган. Неге? Анткени бул адамдын көзү бар, бирок акыйкатты көрбөгөн, кулагы бар, бирок акыйкатты укпаган, тили бар, бирок акыйкатты айтпаган, колу бар, бирок акыйкатты албаган, буту бар, бирок акыйкатка баспаган. Ушул адам эң төмөн даражага түшүп калган. Бул дүйнө кыска дүйнө, ар азгырылып калбайлы. Бүгүн барсың, эртең жоксуң туугандар. Бул жашоо тез эле өтүп кетет. Эртең көзүң ачсаң эле кабырдын жашоосу, эртең көзүң ачсаң эле кыяматтын жашоосу, эртең бардыгыбыз Аллахтын астында турабыз туугандар. Эртең кыямат кайым болот. Кыямат 50.000 жыл болот. Кыямат кайым астында Аллах Таала Исрафил периштеге айтат: "Үйлөгө сурнай" деди. Фаиза нуфиха фис-сур. Качанда Исрафил периште сурнай тарткан кезде, биринчи жол тартканда бардык адамдар коркуп, калчылдап, жүрөктөрү түшүп калат. Ошондо ватасирул вилдану шайба, кичинекей жаш балдар корккондуктан аксакалдардай болуп, чачтары агарып кетет деген. Кичинекей кыздарлар кемпирдей болуп калат корккондуктан. Эмизип аткан аял баласын унутуп калат. Боюнда бар аял баласын таштап салат. Ватарун наса сукара, вамахум бисукара. Адамдарды мас сыяктуу көрөсүңөр, бирок чындыгында эч кимиси мас эмес. Анткени кыяматтын башталышы өтө коркунучтуу күн болот. Экинчи жол сурнай тартылган кезде бардык адамдар өлөт. Асман жердеги макулуктардын бардыгы тең өлөт. Эч ким калбай калат. Аллах кимди калтырган болсо, алар Исрафил периште, Микаил, Жебраил, Азраил периште. Аллах Таала Азраил, Малакаул Маут периштеден сурайт: "Эй жан алган периште, ман бакия мин холки?" Жаратылыштан ким калды дейт. Ошондо ал айтат: "Я Аллах, бардыгын жан алынды, өзүң калдың жана мен калдым" дейт. Алла айтат: "Икбит руха нафсик", эми өзүңдүн жаның алдым дейт. Барып өзүнүн жанын алат. Эч ким калбай калат тууганда. Бир күн келет, жалгыз Алла гана калат. Калган бардык нерсе жок болот. Алла жалгыз калганда Аллах дүйнөгө кайрылып айтат: "Эй дүйнө, айнал мулук?" Ана баягы падышалар. Айна абнаул мулук, ана падышанын балдары. Айнал жабабира, айна залима, ана залымдар кана, күчтүмүн дегендер кана, Фираун, Хаман, Убай ибн Халаф дегендер кана. Айна ман кана якулуна ризки ва я'будуна гайри. Менин рызкымды жеп, бирок башкага ибадат кылгандар кана дейт. Эч ким чыкпайт туугандар. Аллах жалгыз калат. Аллах суроо берет: "Лиманил мулкул яум?" Бүгүнкү күнү падышачылык кимге таандык деген суроо болот. Эч ким жооп бербейт. Аллах өз суроосуна өзү жооп берет, айтат: "Лиллахил вахидил кахар." Бардын жеңүүчү, баш ийдирүүчү Аллага гана таандык дейт туугандар. Жалгыз Алла гана калат. Бузуп алып жүрөктү, илип алып мусулман деген сүрөттү канчалаган күн өттү, канчалаган түн өттү, түн көрөткөн жүрөктү
Süттөй актык, жоголтук тактык, баардык жакта күлкү шаттык. Аттиң ай аттиң, бул өтө эле мастык. Мастыктан биз эмне пайда таптык? Бир кезде урматтуу туугандар, жалгыз Алла гана бар эле. Калган баардык нерсе жок эле. Биз көрүп аткан асман жок эле. Жер жок эле. Адамдар, жиндер, жаныбарлар жок эле. Сууда балыктар жок эле. Бейиш тозок дагы жок эле. Бир күн келет туугандар, жалгыз Алла гана калат. Калган баардык нерсе жок болот. Алла жалгыз калат. Ошондо Аллах Таала сурайт: "Кана падышалар, кана кыйындар, текеберлер кана чыксынчы" дейт. Бир күн келет туугандар, жалгыз Алла гана калат. Калган баардык нерсе жок болот. Эй адам баласы, эмне үчүн ушул күндү ойлобойсуң? Бассаң, турсаң, ааламга көңүлдү бурсаң, көмөскөдө эмес го айлананын көгөргөнү, көмөскөдө эмес го атаңдын, энеңдин өлгөнү, бир тууганың өлгөнү, досторунун, классташтарынын өлгөнү. Аалымдар жасат, жасканы жүрөктү жарат, дос балтадай кесип айтат, душман шекердей таттуу айтат. Айтылган сөз этиң эмес, сөңө жетсин, түбү барып жүрөгүңдүн түпкүрүнө жетсин. Ар бир адам өзүмдү дагы, үй бүлөмдү дагы, бүткүл үммөттү дагы бейишке алып кетем деп жүрөктөн чечсин. Жүрөктөн чечим чыгарабызбы туугандар? Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Бир хадис айтайын, ошо менен бүтүрөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун куллухум даминун алаллах. Ин аша рузика ва куфия, ва ин мата адхалаху Аллахул жанна." Үч түрлүү адам бар экен туугандар. Үч түрлүү адамды Аллах Таала өз жоопкерчилигине алат. Ким жоопкерчилик алат экен? Аллах өз жоопкерчилигине алат. Эгерде бир кайсы бай, миллионер, депутат, президент, мен сенин жоопкерчилигиңи алам, квартираңды, бензиниңди, жашай турган үйүңдү десе, кандай биз сүйүнүп ошого ишенебиз. Бирок бул жакта кепилдикке, жоопкерчиликке ким алат? Бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан, дүйнө акыреттин падышасы, бүткүл ааламды жараткан Аллах Роббул Иссат, Алла өз жоопкерчилигине аламын дейт да. Бул үч түрлүү адамды. Эгерде булар жашаса, Алла ырыскысына жетиштүү болом дейт. Ырыскыңызды Алла мол кыл, берекелүү кылат. Жана ар бир иште Алла өз жардам берет. Эгерде өлүп калсаңыз, Аллах бейишке киргизем дейт. Кайсыл үчөө десем, биринчиси ман дахала байтаху фасаллама фахва дамину алаллах. Биринчиси, ким үйүнө кирген кезде дайыма салам айтып кирген болсо дейт. Үйгө кирген сайын туугандар, үйдө барбы, жокпу, дайыма салам айтып кирели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп салам айтып кирели. Айтып киребизби иншалла? Кимде ким салам айтып кирген болсо, ушул үйгө Аллах саламы келет, рахматы келет, берекеси келет, тынччылык келет, жакшылык келет. Ушул үйдөн жакырчылык кетет туугандар. Кедейчилик кетет ушул үйдөн. Кайсыл үйгө Аллахтын саламы келе турган болсо. Ошондуктан үйгө киргенде салам айтып кирели, оң бут менен кирели, жылмайып кирели туугандар. Салам айтып киребизби иншалла? Экинчиси, ман хаража илел масжиди фахва дамину алаллах. Ким мечитке дайыма келип турса, мечитке намазга келип турган болсо, ушул адам Аллахтын жоопкерчилигинде болот. Мечитке келип турайлы буйруса иншалла. Аракет кылайлы, жумага эле эмес, балким мечитке 5 убакыт намазга келгенге аракет кылып турайлы. Үчүнчүсү, ман хаража фи сабилилlah фахуа дамин алаллах. Кимде ким Аллахтын жолуна чыга турган болсо, Аллахтын жолуна чыга турган болсо, 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга мал жаныңыз менен Аллахтын жолуна чыга турган болсоңуз, Аллах Таала өз жоопкерчилигине, өз кепилдигине Аллах Таала алат. Ниет кылайлы иншалла, Аллахтын жолуна да чыгып турайлы баарыбыз тең. Буйруса ошол үйгө кирген сайын салам айтсак, мечитке дайыма келип турсак, Аллахтын жолуна дааватка чыгып турсак, Алла өз жоопкерчилигине алат туугандар. Ошондуктан баарыбыз тең аракет кылайлы. Дагы бир сыра эскерип кетейли, азыр Мухаррам айы. 1-ай болуп эсептелинет. Дүйшөмбү күнү, Ашура күнү орозо кармайлы. Ошого воскресеньяны кошуп коелу, болбосо вторник 2-күнү кошуп коелу. 2 күн орозо кармап коелу. Анткени пайгамбарыбыз айткан: "Холифул яхуда ва насара". Силер жөөт менен христиандарга каршы болгула. Алар 1 күн орозо кармаса, биз 2 күн орозо кармайбыз.
Ошондуктан дүйшөмбү экинчи күн орозо кармайлы буюрса, орозо кармап, орозо кармагандар ооз ачырайлы. Кедейлерге бир аз курсан кылып, аларга жакшы сүйүнчүлөп коелу. Ким ошол Ашура күнү кедейлерди сүйүндүрсө, Аллах аларды сүйүндүрөт буюрса. Ошондуктан жакшы иштерди кылып, буюрса көп жакшы иштерди кылып калайлы. Аллахым баарыбыздан разы болсун. Баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды, намаздарыбызды Алла кабыл кылсын. Мына имам саптан дагы Алла разы болсун. Дүйнө акыреттин жакшылыгын насип кылып, мына ушактан бизге келип бир аз жума баян кылып бериңиз деп атайын чакырып, ушул жакта баардыгын уюштуруп берген Алла разы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Алымдарды сыйлагыла, алымдарды сыйлагыла, Алла даражаңарды көтөрүп, күнөөңөрдү кечирет. Алымдарды сыйлагандарга Аллах Таала кыяматка чейин келген урпактарын алым, хафиз, кары болуп чыгарат. Ким алымдарды сыйлабаса, анын урпагынан кыяматка чейин алымдар келбейт. Hal yastavillezine ya'lemuna vellezine la ya'lemun. İlimdүүлөр менен илимсиздер тең келе алабы? Жок, эч качан тең келе албайт. Аллах алымдардын даражасын дүйнөдө эле көтөрүп койгон. Кыяматта дагы Аллах Таала алымдарга айтат: "Я мa'шарал улама, ey уламалар, дамлалар, молдолор, Алла биз силерге илим бердим. Силерди азапташ үчүн эмес, күнөөңөрдү кечирип, эшикке киргизиш үчүн" дейт. Ошондуктан кайсыл эл өзүнүн молдосун, алымын сыйласа, ушул элге Алланын райымы, рахматы, жакшылыгы келет. Пайгамбарыбыз айткан: "Ким үчөөнү сыйлабаса, менин үммөтүм эмес" деген. Алымдарды сыйлабаса, карыларды сыйлабаса, улууларды урматтабаса деген. Ошондуктан алымдарыбызды, уламаларыбызды сыйлап, улууларды сыйлап турайлы иншалла. Аллахым баарыбызга ушул Мухаррам айын берекелүү кылып, жума күндө кандай жакшы ниет максатта келген болсок, Алла өзү орундатып кабыл кылган болсун. Амин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин. Аллах Таала ушул айтылган сөздөргө баарыбызга амал кылганга тауфик берген. Ушул ыйык Мухаррам айын берекетинен, жума күнүн ыйыктыгынын берекетинен Алла ар бирибиздин жүрөктөрүбүзгө Алла иман бер, инсаф бер, хидаят, туура жол насип кылгын. Бардыгыбызды жамандыктардан, кырсыктардан сакта, балейлерден сакта, имансыздыктан, уятсыздыктан сактагын. Алла баарыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын, ийгилигин, ооматын жана берекесин насип кылгын. Мамлекетибизге өнүгүп өсүүнү насип кылгын. Аллахым баарыбыздан разы болуп, жана баарыбызды разы кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи эжмаин би рахматика я архамар рахимин.